Өзүмдүн мүлкүмөн мен өзүм мындай кууп чыгышты да. Соңку 5 жыл бою УКМК ишкерлер мамлекетке мал мүлкүн өз ыктыяры менен өткөрүп жатканын байма-бай жарыялап турганы эсиңиздедир. Дал ошондой жерлердин бири ушул мурдагы фабрика. Ишкер Азимкул Жолдубаев 13 жыл мурун сатып алган объектисин тарттырып жибергенин, азыр кайтарып алуунун айласын таппай жатканын билдирүүдө. Биз алып аткан учурда документинде бул өндүрүш болгон, кызыл китеби менен болгон. Бизге чейин 5-6 адам сатып алып, биз 6-7 покупательбиз. Андан кийин биз иштеп келип, бир ушул 2024 жылы КМГге туруп, бизде бул мурда садик болгон экен деп туруп кайра бизди тартып алды. Бизди мындай добровольный берди деп туруп 2-3 жолу чакырып, эми ошол алып келип туруп, ошол учурда абал аябай оор болчу. Азыр андан кийин биз учпай туруп, азыр кайра кайрылып атабыз. Кийим тигүү фабрикасы муниципалдык менчикке өткөндөн кийин дагы иштеп турган. Ишкердин айтымында атайын кызматтан өкүлдөрү ооз эки түрдө мындан ары ишин улантууга кепилдик беришкен. Бирок жергиликтүү бийлик ай башында ишкерди бул жерден толугу менен чыгарган. Мен бул жерде жылына 2 миллиондон ашык налог төлөйм. Эмне үчүн мага булар башында арендага беребиз, сага 10 жылга иштете бересиң, киргизген вложениеңдин бардыгын чыгарасың деп туруп, аягында кууп чыгып атат. Булар 300 метр бул жакта брошенный здание турат. Эмне үчүн ал жерде садик кылбайт? Эмне үчүн бул жерге вложение болгон где-то бир 300-400 миң доллар кирип кеткен бул жерге. А бул жерде иштеп аткан, налог төлөп аткан действующий производство болсо, буну бузат дагы тияктаганы жөн эле коет. Тиги дагы эле турат брошенный абалда. Эмне үчүн ошол жерде садик кылбайт? Таптакыр бул жерде логикага туура келбейт. Бул жердеги жумуштарды макул токтотту. Булардын апалары иштебей үйгө кетти. А булардын апалары үйгө барса, кайсыл садикке барат? Үйүндө баласын карайт, ал жумушка барсадан садикке жөнөтө балдарын же жөн эле буларды токтотуп иштеп аткан производствону. Үйүнө барды, баласын садикке жөнөтпөйт, ал өзү карайт ата энеси. Айыл башчысы болсо объект 100% муниципалдык менчик экенин, бул жер жакын арада бала бакчага айланарын, имаратты ремонттоп, күздө бөбөктөрдү кабыл аларын айтууда. Өз ыкчары менен өткөрүп бергендигине байланыштуу баягы керек болгучакты капиталдык ремонтко каражат табылгычакты иштеп турасың деген сөз болгон экен да, мен түшүнгөнүм арандачы. Анан айттым, эми мына баягы мезгил келди, каражат бөлүндү. Биз эми капиталдык ремонттон өткөрүп бул бала бакчаны биз бөбөктөргө өткөрүп беришибиз керек. То есть биздин айылда бала бакчага муктаж жандар көп, абдан көп да. Мына тизмелер турат. Азыр өзүңүздөр билесиздер, бала бакча тартыш. Бала бакча Кудай буйруса биздин расчет боюнча эми күзүндө уже иштеп калыш керек да, күзүндөчү. Бирок ишкер бийлик социалдык объекти менчиктештирип саткандар жазаланбай, канча жыл өткөндөн кийин өндүрүш үчүн сатып алгандар эмне себептен жазаланып жатканын түшүнбөйт. УКМКнын мурдагы төрагасы кызматтан алынып, ишкерлер басым кысымга туш болгонун айтып жаткан маалда февралдын соңунда президент республикалык кеңешме өткөргөн. Анда мындан ары бизнес өкүлдөрүн мамлекет коргой турганын айткан. Иш кылам, өзүнө да, мамлекетибизге да пайда келтирем деген ишкерлер мыйзам менен коргоого алынганын жана мамлекеттин колдоосун мындан ары сөзсүз сезерин билишсин. Мына ушундай инвестициялык жагымдуу шарттар түзүлүп жаткан маалда ишкерлерге кандайдыр бир негизсиз басым кысым көрсөтүүгө жол берилбей турганын дагы бир жолу эскерте кетейин. Азимкул Жолдубаев президенттин наамына да кат жолдогонун, каты жетпей жатканын айтып жардам суроодо. Президенттен үмүт калды. Мен башка жактарга кат жазып уже чарчадым. Бир эле президент көңүл буруп, буну туура түшүнүп, өзү айткандай ишкерлерди колдой турган болсо, бул жумуш кайра өз ишин улантат. Азимкул Жолдубаев канча жылдан бери жолго койгон иши токтоп, насыялары төлөнбөй, аргасыз абалда турганын белгилейт. Ушул айдын башында эле машинелердин мотору жаңырып, гүлдөп иштеп жаткан кийим тигүү фабрикасы да томсоруп турат. Кийим тигүүчүлөр кеткенден бери бул жерди чымчык байырлап калды.